Ар бир үйгө жакшылык, бакыт, сүйүү каалаган таңкы экөн сиздер менен кайрадан жаңы кошулган теле көрүүчүлөрүбүз менен учурашабыз. Саламатсыздарбы? Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде экинчи коногубуз студияда. Анда эмесе бүгүнкү таңкы экөн телеканалынын көрсөтүүсүнүн эфирин шаңга бөлөй турган коногубуз Топчубек Имаралиев. Саламатсызбы? Арбаңыздар, саламатсыздар. Таң эрте кандай келип алдыңыз? Кудай буйруса эми жакшы маанайда келдик дегендей. Ошол эң алгач ушул сиздердин эфириңиздер менен пайдаланып, ушул регион теле сиздер өзүңүздөр бул блог болуп чыгып атпайсыздар, анан ошого байланыштуу жалпы кыргыз элин, кыргызстандыктарды кыргыз элибизге арбаңыздар деген ушундай бир жакшы саламыбызды жеткиргибиз келет. Азаматсыз. Эми ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп таң эрте таңкы регион көрсөтүүсүнө келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз дагы. Анан эң алгачкы суроолорубузду узата берели. Негизи ар бир адам чыгармачыл адамдардын баарынан сурасаң эле кичинекейинен бери эңсеп күтүп жүрүп деп айтышат. Сизде да ушундай болгонбу? Жакшы суроо бердиңиз, аябай. Негизи чыгармачылыкка башталган жол менин апам менен тайжан менен салым аябай чоң болгон. Себеби биздин үйдөгү аудиторияда тайжем, апам өздөрү аябай моундай бир көркөм адабиятка, искусствого жакын адамдар болчу да. Анан текчеде жанагы Манас эпосунан тартып, Чыңгыз Айтматовдун бүт бардык чыгармаларынан кийин жанагы биздин Манастан тартып, Үчүлтик, Курманбек, Жанышбаев ушундай сыяктуу бүт бардык дастандар бар болчу. Анан ошол жана кышында эми айыл жергесинде билесиздер да, свет өчүп калат саат 8ден кийин. Ошондон кийин тамакты жеп бүткөндөн кийин тиги текчедеги китептерди алып эле анан сен үнүңдү диктордукундай кылып оку, могурларды оку. Анан мен угуп сен тыңшап жатайын деп. Ошентип анан жанагы ырларды коркункурап олтуруп эле анан мага дагы ошону мындайча айтканда жаттаттырып, сен ушуну жатташың керек, өзүңө кийин жакшы болот деп анан обондорун деле айтып берчү. Ошентип эле анан чыгармачылыкка эме кылып жол салып беришип, өздөрү дегендейчи эң башкы жана фундамент деп койсо пайдубалын куруп берген ошол апам менен тайжем, мындайча айткандачы. Мен өнөрдө дагы ошолор колдойт негизи. Аябай түшүнүшүп, ушунчалык эме кылып келишет, чыгармачылыкка жакын. Ошондо ата энеңизчи, тайжеңиз чыгармачылык жакка жакынбы? Жакын. Апам себеби китепканачы болуп иштеди өмүр бою. 35 жыл жаңылышпасам, кеминде 35 жыл иштеди. Анан ошого көркөм адабияттарга аябай жакын болчубуз да. Анан ошого эме кылган, өнөргө жакын инсан өзү да аябай. Ошон үчүн азыр Кудайга ушинтип ырдап келебиз. Бир аз болсо дагы. Кээ бир ата эне мен сени ырчы болгонуңду каалайм, мен сени Башка тармактан көрөм деп, юрист болушуңду каалайм, экономист болушуңду каалайм деп эле кыйнап, кичинекейинен эле мен сени дарыгер болушуңду каалайм, мугалим болгонуңду каалайм деп кичинекейинен баягы кулагына куюп келет го. Сиздин апаңыз аябай көрөгөчтүк кылыптыр. Сизге акырын эле, жөн эле туура жолду тандап алып эле окутуп, акырын обондорун үйрөтүп отуруп эле сиздин жан дүйнөңүзгө сиңирип койгон экен. Жакшы жол. Ошол чыгармалардан бир аз бизге тартуулап, теле көрүүчүлөр тартуулап берсек, колуңузга комузуңузду алып. Анда эмес ошол жалпыңыздарды терең урматтоо менен жалпы ушул кыргыз элибизге эң алгач мына ушул биздин элдик ырлардан баштап берейин. Анда эмесе Сарой деген бир жакшы чыгарма бар. Анда ошол Сарой деген чыгарманы аткарып берейин. Саройдун гана салкынай тосунан, сагызган ганаң учат эйзосунан. Санамаганың алыбай издесем, кантейин таба албай койдум. Көйдүн гана көркөм ай тосунан, өгүчкөн ганың учат эйзосунан.
тартабай издесем, кантейин көрө албай койдум. Салкындуу гана жерге кайсар ойгон, сагызган гана келиби конбойгу. Зарлантып гана мени ай койгончо, кантейин саналаш болсо Зарлантып гана менин ай койгончо, кантейин саналаш болсо Кандай сонун чыгарма, Биз толкойдун арбай салып келдик сиздин чыгармаңыз менен чогуу бергеликте. Эми чыгармаларды кантип тандайсыз ырдаган ырларыңызды? Бул сурада аябай бат-баттан берилип турат. Негизи мен мындай бизде мажор, анан минор деп ушуларды ушинтип бөлүшөт да консерваториядачы. Мисалы үчүн мажор деген чыгарма өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул шаңдуу ыргактагы чыгармалар. Мисалы үчүн жанагы өзгөчөм же болбосо Мыскал Өмүркан апабыздын Алымкан, Кызыл Көл, Чабандын каты ушундай сыяктуулар, булардын бүт баары мажор. Мен көбүрөөк жанагы минорго басым жасайм, мындайча айтканда, азыркы ыргакта, ушундай жай ыргактагы анан көлөмдүү ашыктык ырларына, анан ушундай элге көбүрөөк элдик ырларга басым жасайм да. Ошон үчүн ушундай сыяктууларды көбүрөөк ырдап келебиз. Көлөмдүү ырларга мындайча айткандачы. Ошол анан баса бергиле кетишим керек, сөзсүз түрдө. Апам дагы мындай көлөмдүүлөрдү аябай жакшы көрчү да. Анан жана мен айткандай биздин үйүбүздө жалаң жанагы кыргыз аудиториясы болгондон кийин анан олтурсаң ушундай сыяктууларды кечке эртеден кечке ошону ырдатып анан аны уккандан кийин кулаңа сиңип калат экен. Эмне жумуш кылсаң ушундай сыяктуулар жаттап калганбыз да. Ошентип жүрүп эле анан ушундай эмелерге көбүрөөк басым жасайбыз да, көлөмдүүлөргачы. Жан дүйнөңүзгө сиңип калган. Эми албетте кичинекей кезибизден баштап ырдап баштасак, угуп баштасак сиңет экен ошол. Комузду кайсы жашыңыздан баштап чертип баштадыңыз? Комузду 2019-жылдан баштап эме кылганмын. Окууну 11 класска көчкөн кезде болуш керек. Ошондо 2019-жылдан баштап үйрөнүп, ошентип бир-эки ырдын коркунуп курап олтуруп эле анан кийин ошентип чертип кеттим. Азыр жакшы буюрса. Башында кыйын болчу. Бирок бир айга жетпей эле бат үйрөнгөм да. Сулук менен башында үйрөнгөм. Анан негизи комуз деген аспапка бул өзү ар бир улуттун жанагы бир өзүнө сыймыктанар бир аспап бар. Анан анысында биздин комуз деген аспабыбыз, эгерде ушул аспапка жан дүйнөң менен чын дилиң менен өзүң ынтаңды коюп, жанагы ушул нерсеге далалат кылып үйрөнсөң аябай батыр үйрөнөт экенсиң. Мисалы үчүн эми бул мактаныч эмес го, биз көпчүлүктө байкап көрөбүз да. Мисалы үчүн жанагы эми бул деле талант да, Кудайдан берген да, сен ошого чертесиң да депчи. Андай эмес. Аспаптын тилин табыш керек эң негизгиси. Ошол аспаптын тилин таап кетсең, аны менен достошсоң, сөзсүз түрдө бардык эле аспапты үйрөнсө болот экен да. Мындайча айткандачы, азыр мен деле могу комуздан кийин эми консерваторияда окугандан кийин бизде жалпы фортепиано деген сабак бар. Аны менен дагы азыр акырындап баштап үйрөнүп баштадык, колду көндүрүп дегендей. Ошол сыңарындай эле жакшы буюрса ошентип үйрөнүп кеттик комузду. Сиз окууга тапшыргандан баштап ошондо комузду колго алдыңыз? Комузду колго ошондой десем деле туура болот. Негизи мен
негизи 4-курска чейин медакадемияда окугам. 3-курска чейин кечиресиздер. 3-курска чейин медакадемияда окуп, анан ошентип анан кийин музыкага кийин эме кылгам, тапшырдым. Көрсө музыка койбойт экен, чыгармачыл Эң туура. койбойт экен. Туура айтасыздар. Өнөр ушундай нерсе экен. Эгерде Кудай мисалы ушундай бир талант бере турган болсо, негизи ошол нерсени мондай бир ичиңде катып аны көмүскөдө калтырбастан, кайрадан ушул Кудайым берген талантты, керек болсо ошол нерсеге сен өмүрүңдө, ден соолугуңду арнап, ошол Кудайым берген талантты сен элге көрсөтүшүң керек экен. Анан биз айтып атпайбызбы? Мисалы үчүн тайжемдин бир жакшы сөзү бар болчу, апам деле айтып аябай көп айтат. Бир гана аспапты чертип эле мен ырдай аламын, же болбосо мен мындай высокий нотаны үнүм жетет деп эле токтолуп калсаң, сен анда ырчы эмессиң депчи. Ырчы адам бул аспапты билиш керек, комузду сөзсүз түрдө кыргыз болгондон кийин. Манасыңды окушуң керек, калпак башыңдан түшпөшүң керек, кыргыздын улуттук наркы салт санаасын сакташың керек, билишиң керек. Анан сөзсүз түрдө ошол кыргыздын музыкасын, биздин мындайча айтканда салттуу музыка деп коебуз, элдирларыбызды, ата бабабыздан келе жаткан, манастын жанында жүргөн ошол роман ырчуулунан бүгүнкү күнгө келип аткан ошол чыгармаларды кытта кылып момундай сандыга сактап, аны өркүндөтүп, андан кийин бизден кийинки муундарга өткөрүп берип, бул биздин менин да патриоттук парызым, сенин да патриоттук парызың деп ушундай сыяктуу эмелерди айтчу да. Анан ошентип анан эми Кудайым буйруса ошол милдетибизди аткарып атабыз дегендей чыгармаларды өнүктүрүп колдон келишинче өзүбүз да ошонун үстүнөн иштеп деп азыр жакшы эми буйруса. 3-курска чейин окуп медакадемияда. Анан кантип ушу чыгармачылыкка кетип калдыңыз? Эмне багыт? Кантип медакадемияга барып калдыңыз дегеним да, чыгармачылыкты эңсеп жүрүп. Ар эми мындайча айтканда, ар баягындай бир сунуштарды көп айткан адамдар болду. 2020-жылы Тайжем институттан лампасы болуп калган да. Анан жакын адамың да, мындайча айткандачы, сени тарбиялап өстүргөн, анан бир үйгө бир медик керек экен да. Сөзсүз түрдө врач болуш керек, теги бул деп башкалардын деле кеңешин угуп калдым. Мектепте деле жакшы окучумун да. Ошентип анан сен медик болсоң сага жарашат, сенден жакшы врач чыгат деп ошентип анан тамашалап калышты. Тапшырып көрбөйсүңбү деп айтып калышты. Оюмда эки эле нерсе турат. Музыкага кетейин десем, айткандар бар. Музыкага кетпей эле кой, мындайча айтканда наны бүтүн эмес, тиги бу деп ушундай сыяктуу айткандар деле болду да. Негизи кесиптин жаманы жок. Кайрадан адам деген өзү сүйгөн нерсени кылыш керек экен. Мен ачыгын айтам. Сиздердин көөрүңүздөрдүн астында дегенде мындайча айтканда медакадемияга тапшыргандан кийин ал жакта калуу жок да. Өзүңдү мажбур ошол нерсеге түртүп окуйт экенсиң. А консерваторияга тапшыргандан кийин ал жакта эми рахат. Ар бир нерсе сен үчүн. Ал жактагы мугалимдер сүйлөгөнү. Барганда эле аура деп коебуз го. Университетке кирип барганда эле такыр башка аура. Элдердин энергиясы мындайча айтканда, мугалимдердин өткөн сабагы, алардын лекциялары өзүнчө бир рахат. Ошентип эме кылдык. Ошон үчүн азыр тиги медакадемияда курсташтар тамашалап коюп, айтып чек сен өзү ордуң ошол жакта эле болчу башында эле, сен ошол жака эле кетишиң керек эле деп тамашалап калышат. Ошол Негизи окууну бүтүп аткан учурда кайсыл тармакка кетериңди билбей, башың маң болуп турган учурда ар ким ар түрдүү багыт берет да, анан бирөөсүн тандап аласың, же болбосо турмуштук жагдай туура келип калат, ошондон улам барып калыптырсыз. Анан чыгармачыл өнөрдү же болбосо ичиңе каткан сайын, аны сактаган сайын, тескерисинче өзүң кыйналасың, өзүң бушайман болосуң, өзүң жан дүйнөң жанчылат, кыйналасың, тескерисинче түнтүп кетесиң. Балким кээ бир учурда адамдар башка бирөө менен сүйлөшкүсү дагы келбей калат да. Учурунда сиз дагы ушундай сыноолордон өтүп, аягында анан чечим чыгарып ошол консерваторияга кетсеңиз керек. Эң туура айтып атасыз. Сөзүңүзгө аралжы. Бул нерсе Кудайым эгер ошондой сага талант бере турган болсо, сен аны миң аракет кылып, мен жок, мен ырт айткем, бирок мен ырчылыкты тыштайм деп коюп койсоң деле, аны көмүскө коюп, баягындай бир коюп койсоң, ал эч качан ал жакта калбайт экен. Кайрадан жанагы көшөрүп, ташарып, бияктан жарып чыгат экен. Ошондой экен, көрсөчү. Менде ишенесиздер, мен эми медакадемияда ошол жакта окуп аткандан кийин медакадемия жатаканасында жашап калдым да 3 жыл. Анан соңку убактарда ошол 3-курстарда калп айтпайын
бизде 11ден кийин жатакана жабылып калат. Аны бекитип салышат. Анан саат түн 2-де 3-те болобу ойгонуп кетем да. Ырдагым келипчи. Ойгонуп кетип анан ошол экинчи этажда жана бизде арча бар эле. Эме жатакананын артындачы. Ошол жакта комузумду мондай чоколун артыма илип алып туруп, арча менен түшүп экинчи этаждан. Ататүрк паркка барып, жана арча токой жагын ошол жакка барып, түнү саат 2-3-те ырдап, таң аттырып, 6-7-де кайра келип ушундай күндөр болгон да. Ушунчалык музыкага берилип калат экенсиң да. Ошентип жүрүп эле анан көрсө бул медицина менин тармагым эмеске, мен музыкага эле кетишим керек экен деп ошентип анан өзүм чечим кабыл алып, анда деле ары бери болуп атып, ойлонуп, толгонуп атып, башкалардын сөзүн угуп, алар башка кеңеште жок таштаба медицинаны, сен музыкага кет, музыка тияктагылар сен музыканы танда, өнөрүң бар, ушундай сыяктуу эмелерге кабылып, жана сиз жогоруда баса берип кеткендей ары бери болуп, анан акылды калчап, ошентип анан бир чечимге келип музыканы чыгармачылыкты тандадык мындайча айтканда. Келиңиз анда дагы бир чыгарма аткарып бериңиз анда. Сөзсүз түрдө жакшы болот. Өнөрдү аздектеп багыш керек деп коет. Өнөрдү аздектеп баккан Топчубек мырзадан чыгарма. Анда эң алгач мына ушул таңкы эфирде бизди ушинтип төрөгөн, папестеп баккан, жакшы тарбия берген бейиш энелердин таманын астында дейт эмеспи? Андыктан ушул энелерибиз үчүн Асанкалы Керимбаев атабыздын энекем деген жакшы чыгармасы. Сол чыгарма. Menekem, 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 düğüne tabılgıs berekem. Ben dağı deniz hap boyunay, orubay jürö görsene sen. Ben dağı deniz hap boyunay, orubay jürö görsene sen. Bolsondan atası balanın, özünü dağ ele bağlamın. Üşkürüp kal çelen alıstan, ay büyümden uzasa karanım. Üşkürüp kal çelen alıstan, ay büyümden uzasa karanım. Yaş oğum ot bolup jağıldım, jağıldım, çağıldım, kağıldım. Enemi hiç kimden tabalmasay, eneliklermin sağındım. Hiç kimden tabılgısay, eneliklermin sağındım. Kırsıktan olduğun tumarım, kışaysam tüzötüp durarım. 40 yılga kabarsız ketsem dağı, kıykırıp aldımdan çıkarım. 40 yılga kabarsız ketsem dağı, kıykırıp aldımdan çıkarım. Enekem, enekem, enekem,
Дүйнөдө теңдеш киздер экен. Кандай сонун чыгарма, Ооба. жан дүйнөңдө бир башкача ар бир ата энеге тайсым кыла турган бир сонун чыгарма болду. Сиз ушул чыгармаларды басым жасап, мазмунуна карап турган ырдайм деп атасыз. Ошондо кайсы акындын же оочунун ырын көбүрөөк ырдайсыз? Жакшы суроо бердиңиз. Мисалы үчүн сиз жогоруда айткандай, эми мисалы үчүн Түгөлбай бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор, белгилүү Түгөлбай Казаков агабыздын ырлары аябай жактырам. Анан дагы Кенже Кубатов эжекебиз бар. Аны да аябай жакшы билесиздер. Кыргыз Республикасынын эңсерген артисти. Азыркы күндө Мыскалы десек туура болот. Себеби Мыскалы Өмүрканова апабыздын жана бир мектебин улантып көрүүчүлөрдүн сап башында турган баягы бир салттуу музыканы алып жүрүүчүсү. Мындайча айтканда үнү, мындайча айтканда бизде музыкада объем деп коет, баягы кеңдик, голосу өтө кең, ушундай бас деп коет, жанагы эме менен катуу бас менен чыгат, өтө уккулуктуу, анан горный голос деп коет, мындайча айтканда эженин мындай тоонун үнү деп чечиш, мындайча айтканда ушундай чыгармачылыгын өтө баалайм ошого. Анан Роза Аманы эжекебиздин чыгармачылыгын, дастандарын аябай сүйүп угам. Анан ошол Роза эжебиздин өзүнүн автордук чыгармалары бар, сөзү Облонун жазган. Анан Анатай Өмүркановдун жазына баягы бир чыгармачылыгындагы Анатай Өмүрканов агабыздын Кыргыз Республикасынын эл артисти, ошол агабыздын сөзүнө жазылган ырларды аябай жакшы көрөм. Анан Калмурат Рыскулов агабыздын ырларын аябай жакшы көрөм. Ошол обончу, композитор, ырчы, акындардын эмелерин аябай сүйүп угам да. Ошол. Балалык чакта эпостарды окуп, дастандар менен чоңойгон Топчуек мырза кайсыл айылда чоңойду эле деп телегөрүүчүлөр сурап жатат. Макул, анда айта кетейин, негизи мен Оштун колунда болам. Ошол жакта 2002-жылы ошол Ош областына караштуу Араван районунун Төмөн айыл өкмөтүндө ошол андан да баса биле кетсем Найман айылында жарык дүйнөгө келгенбиз. Ошентип баштап анан кийин жүрүп 7-класстан кечиресиздер. Кийин мектептин босоосун аттадык дегенде 7 жаштан ошентип окуп анан 11-класска чейин. Балалык кезим өзүңүздөр билгендей, айыл жергесинде жандай чөп чапмай, үйдү бадага кошмой, отун жармай, андан кийин үйдөгү үй жумуштарына жардам бересиң дегенде ата энеңе сөзсүз түрдө анан ошентип эме кылганбыз. Үйдүн дагы оокатын кылып, таланын деле оокатын кылып, ошентип эки жакта тең бышып, окууга да барчубуз. Ошентип анан эме кылганбыз. Чоңойдук. Философтор айтып коет, максатсыз адам океанда адашкан кемедей деп. Эми акыркы суроолорубуз, алдыда кандай максат тилектериңиз, кыялдарыңыз бар? Рахмат. Бул максатка айта турган болсок, эми чыгармачылыктын артынан кетип атканыбыздан кийин буюрса келечекте ушул кыргыздын улуттук музыкасын, салттуу музыкасын мындайча айтканда дүйнө жүзүнө тек гана түрк тилдүү элдерге эмес, казак, өзбек, тааныш баары билип калышкан бул жөнүндө дүйнө жүзүнө таанутуу максатыбыз. Ошол анан биздин Манас эпосын сөзсүз түрдө ушул элдерге таанытып, ошол анан автордук школа ачсамбы деген өзүмдүн чоң бир ниетим бар. Ошентип анан консерваторияда өзүм мугалим болуп, андан кийин диссертация жактап, ошол искусство таануу илимдеринин доктор, профессор деген даражага жетип, ошентип анан кыргыз музыкасын дүйнөгө таанытайын деген ошондой чоң максаттарым бар. Тилеңизди Алла таалам кабыл кылсын. Буюрса жакшы тилек жарымыңыз деп коет. Алла таалам пенденин оозунда болсо, Алланын кулагында болот дейт. Буюрса тилегиңиз ишке ашсын. Эркин микрофон берели эмизге, теле көрүүчүлөргө кайрылып алсаңыз болот. Рахмат, ушул эң алгачтагы ушул эмне дейбиз, сиздердин ушул регион теле берүү компанияңыздарга деп айтсам туура болот чыгар. Жалпы администрация жамаатыңыздарга сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындайча айтканда ушул жети дубан менен бизди байланыштырып берип атканыңыздарга. Андан сырткары ушул кыргыз элибизге эмне дейбиз, ушул мына күздүн экинчи ай кетип атат, ак төөнүн карда жарылган мезгил дегендей, ушул жалпы кыргыз элибизге аманчылык, бакубат жашоо, үй бүлөдө тынчтык болсун. Анан ар бир үй бүлөдөн ушул ынтымак ырашкерлик кетпестен
кыргызыбыздын кызыл кырмызы желеги мындан да бийикке желбиреп, ар дайым ийгиликтер коштолуп жүрө берсин. Чоң рахмат баарыңыздарга. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ой максаттарыңыз орундалсын. Кыргыздын салттуу музыкасын өзүңүз айткандай эле дүйнө элине таанытып, кыргыздын салттуу музыкасын жайылтууда өзүңүздүн ополтоодо эмгегиңизди кошконго биз дагы тилектешпиз. Биз дагы ошол сиздин тилектериңиздин аткарылышына баягы чыдамсыздык менен күтүп, жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Ооба, анткени ар бир жаштын тилеги, жакшы тилеги бизге дагы жумушубузга дем күч берет. Биз дагы ушундай сонун жаштар өсүп келатыптыр деп кубанып сүйүнүп калабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип, бизге ушундай сонун маек куруп бергендиңиз үчүн. Кадырман теле көрүүчүлөр, таңкы реген мына ушундай таңкы көрсөтүүсүн, бүгүнкү көрсөтүүсүнү биз соңуна чыгарабыз. Кесиптешим Самара, ошондой эле мен Жазгүл сиздер менен 1 саат бою кызматыңыздарда болдук. Барыңыздарга тынччылык, бакытчылык жана көрүшкөнчө. Кыргыздын музыкасы ар бир үйдө жаңырып турсун. Саламатта туруңуздар.